Салам достор. Сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Сауд Арабия абсолюттук монархия сакталган айрым өлкөлөрдүн бири. Бүгүн сиздерге Араб жарым аралындагы ири мамлекет Сауд Арабия падышалыгы жөнүндө кызыктуу 10 факт айтып беребиз. Видео башлаардан мурда сизден видеого лайк коюп, жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Сауд Арабиясы бир дагы дарыясы жок ири өлкөлөргө кирет. Дарыянын жоктугуна карабай, Сауд Арабиясында айыл чарба аябай өнүккөн. Мамлекеттин колдоосу менен жана жаңы технологиялар жана техникалардын жардамы менен. Өлкөнүн 2%ке жетпеген аянты эле айыл чарбага жарамдуу. Бул өлкөдө жүгөрү, буудай, таруу, беди, кофе жана күрүч өстүрүлөт. Мал чарбалычылык менен дагы алектенишет. Төө, кой, эчки, эшек жана ат багышат. Сауд Арабиясында өлүм жазасы бар. Өлүм жазасы башын кылыч менен кесүү аркылуу ишке ашырылат. Көптөгөн кайзиндар эл жүзүндө борбордуу аянтта болот. Сауд Арабияда атайын мамлекеттик баш кескич кесиби бар. Сауд Арабиясы кара мунайдын запасы боюнча дүйнөдө 2-орунда турат. Оба нефть бул өлкөдө аябай эле көп. Дүйнөдөгү кара мунай запастарынын 25% Сауд Арабиясында жайгашкан деп эсептелет. Сауд Арабиясында бийликтин баары Аль Сауд үй бүлөсүнүн колунда. Бардык чоң кызматтарды Аль Сауд үй бүлөсүнүн мүчөлөрү ээлейт. Чоң кызматка өлкөнүн падышасы өзү дайындайт. Падышалык такты бул өлкөдө атасынан баласына эмес, көбүнчө агасынан инисине өтөт. Аль Сауд үй бүлөсү чоң, азыркы учурда болжол менен 25 000 адамды түзөт. Жумуш күнү понедельниктен башталбайт, воскресеньеден четвергке чейин. Бензиндин баасы суунун баасындай. Кара мунайдан түшкөн акчалар жарандар арасында адилеттүү бөлүштүрүлөт. Бала төрөлгөндө айрым маалыматтар боюнча $10 000 беришет. $80 000 үй сатып алууга беришет. Ар бир окуу жайдын бүтүрүүчүсүнө $13 000 төлөнөт. Пенсиялары абдан чоң. Медицина жана билим берүү акысыз. Кылмыш кодекси жана конституциясы шариаттын негизинде. Сауд Арабиясында ислам дининен башка динди карманууга тыюу салынган. Мекке жана Медине шаарларында башка динди карманган адамдарга кирүүгө тыюу салынган. Сауд Арабияда аялдар көчөгө чыгууда хиджаб кийип чыгуу керек. 2017-жылы аялдарга автоунаа айдоого уруксат берилген. Сауд Арабияда шариаттык полиция бар. Диний нормаларды жана коомдук адеп ахлакты көзөмөлдөйт. Сауд Арабия 2019-жылдын аягынан баштап башка өлкөнүн жарандарына туристтик виза бере баштады. Башкы туристтик багыттар бул Аль-Ула жана байыркы археологиялык комплекс Аль-Хиджр. Сауд Арабияда цензура аябай катуу. Бардык кинолордон өбүшкөн жана уят жерлерди кыркып коет. Жана радиолордогу чет элдик ырлардын уят же жаман сөздөрүн кыркып коет. Мечиттер аябай көп. 5 убак намаз учурунда өлкөнүн бардык жерлеринде магазин, окуу жайлар, заправкалар жарым саатка жабылат. Эч нерсе иштебейт. Бардык соода сатык жерлерде жана коомдук мекемелерде намаз окуй турган бөлмөлөр бар. Сауд Арабияда бензиндин баасы суудан арзан. Болжол менен 1 литри 7 сом 10 сом турат. Аялдарга эшикте жабык кийинип жүрүш керегине карабай, заманбап чет элдик кийимдерди саткан магазиндер клиенттерге бай. Араб аялдары чет элдик кийимдерди үйүндө күйөөсүнүн көзүнчө кийип жүрүш үчүн алат. Сауд Арабияда жаңы жылды майрамдашпайт. Кышында чөлдө каар жаашы мүмкүн. Болжол менен 50 жылда бир. Акыркы жолу 2013-жылы Сауд Арабияда каар жааган. Сауд Арабияда балдар үйлөрү жок. Эгер кичине балдардын ата-энеси каза болуп калса, туугандарыныкында жашайт. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Франция жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.